Элдин наркы эне тил аталышындагы облустук семинар Манас районунда уюштурулган. Анда эл мугалими Бектур Исаковдун ыкмаларын колдонуу аркылуу кыргыз тилин жана адабиятын окутууда жаш мундун сабаттуулугун жогорулатуу менен сөз байлыгын өстүрүп, улуттук баалуулуктарды жайылтуу аркылуу нарктуулукту баалаган муунду тарбиялоо максат кылынган. Бектур Исаковдун ыкмаларынын өзгөчөлүгү бул жөнөкөй да, балдарга жеткиликтүү, жөнөкөй, анан балдарга кызыктуу. Болбосо мындай кандайдыр бир тема өткөндөн кийин балдарды кайра бышыктап сурайбыз го, кайталап. Ошондо бир Кемчентойдун жазып алган каты деген ыкмасы бар да. Эң жөнөкөй ыкмасы, анан ошо бүт эле сабактарга пайдалана берсе болот. Анан жана берилген теманын арасында анча-мынча каталарды киргизип туруп, кайра балдарга берип койсок, ошонун арасынан балдар ошо каталарын табат да, могу жер мындай эмес болчу, бери мындай болчу депчи. Булар балдар күтөт да, азыр Кемчентойдун ыкмасын берет бизге, ошого даяр болушубуз керек деп. Семинарга облустагы кыргыз тилчи мугалимдер чакырылган жана белгилүү агартуучу Бектур Исаков өзү да катышты. Бектур Исаков кыргыз тил адабиятын окутуу боюнча бир нече усулдук китептердин автору. Бул китептер кыргыз тилчи мугалимдер үчүн багыт көрсөтүүчү компас экенин белгилешет. Кыргыз тилин окутууда, сабаттуулукту өстүрүүдө, окуучунун ички дүйнөсүн ачууда бул Бектур агайдын методикалары эң сонун жардам берет. Биздин кыргыз тилдер эч жакка барып албай, эч кимден көчүрүп албай, мүмкүн болсо колдон келишинче агайдын методикасын жакшылап үйрөнүп, ошол менен сабак өтсө, көрсөтмө курал катары, компас катары кыргыз тилин алдыга алып барат. Облуста кыргыз тилчи мугалимдердин кесипкөйлүгүн арттыруу үчүн көп жумуштар жасалды. Кыргыз тилчи мугалимдер үчүн бул абдан маанилүү, эң кызыктуу учурлар болуп атат. Бүгүнкү күндө анткени биз облус боюнча ар бир предметтен бирден гана предметтерди, облустук семинарларды коюп жүрсөк, бүгүнкү күндө кыргыз тилчи мугалимдер үчүн 4 район, 1 шаарыбызда тең облустук деңгээлде чоң иш-чаралар, семинарлар уюштурулуп жатат. Бектур Исаков кыргыз тили жана адабиятын окутууда педагогикалык усулдук программаларды иштеп чыккан. Ал усулдук программалар бир гана предмет эмес, башка сабактарды өтүү үчүн да мугалимдик изденүүгө түрткү болот. Мисалы 8 класска келсе эле шар окуй албайт. Жогорку окуу жайларында да катышып калып жүрөм. Ошондо да шар окуй албагандар бар. Мынакей, кемтик каякта. Түбүнөн түптөп чыгыш керек мектеп. Мисалы Кыргызстандын орчундук окуялары жөнүндө айтып атканда бала бир чет мамлекеттин нерсесин айтып аткансып айтат. Болуптур, болгон экен, ушундай окшойт деп. Өзү аралаша турган, өзүн ары улантып кете турган нерсеге толук катыша албай атат. Ошол мугалимдин окуучунун жүрөгү аркылуу алып өтүү, мээси аркылуу алып өтүшүбүз керек. Болот, мугалимдерге багыттан эле өксөйт. Мугалимдерден мурда ошо багыттар, чет өлкөлүк багыттар аябай көп берилген, азыр деле берилип атат. Ал эми нукура кыргыздын улуттук таалим тарбиясында жол кенен бар, толтура. Бектур Исаков Манас эпосун кыргыз тили жана адабиятын окутуу ыйман сабагы боюнча 41 китептин 259 илимий усулдук макалалардын автору. Салика Садиева, Илхан Арстанбеков, Ала 24, Талас облусу.